саламаттыкты сактоо министрлиги чет өлкөдөн авиакаттам же болбосо автоунаа менен келген жарандарды мамлекеттик чек арадан өтүүсүндөгү жаңы алгоритмин жарыялады. Ага ылайык ар бир жүргүнчүдө 72 сааттан кем эмес ПЦР тесттин маалыматы болушу керек. Жаңы тартип ушул жылдын 23 январынан тарта күчүнө кирет. Бул алгоритмде биздин өзүбүздүн жарандар дагы Россиядан келаткан Кыргызстандын жарандары дагы ошол жактан ПЦРге анализ тапшырып ковидке ошол анализдердин негизинде справкалар менен келишке туура келип атат да. Бул жерге бир эле Кыргызстан мамлекетинин жарандары эмес, бүгүнкү күндө Өзбек мамлекетинен келип атат жарандары, Тажикстан мамлекетинин жарандары келип атат. Ошондой эле республика багы Россиянын дагы жарандары бизге учуп келип атат. Эгерде жарандардын арасында клиникалык белгилер аныкталса, тез жардам кызматы аларды дароо ооруканага жаткырат. Байланышта болгон адамдарга текшерүүчү адистер анкета түзүп, ПЦР изилдөөнүн натыйжалары алынганга чейин милдеттүү түрдө обсервацияга жана өзүн изоляциялоого алышат. Клиникалык белгилери жок адамдар андан ары өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө Ош эл аралык аэропорту аркылуу ички каттамдар жана Орусияга чартердик рейстер гана аткарылып жатат. Ал эми башка эл аралык каттамдар пандемияга жана чек аранын жабыктыгына байланыштуу жандана элек. Авиабекетте жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн атайын жабдыктар аркылуу текшерүүлөр жүрүп жатат. Башында биз жаңы эле карантин бүтүп, баягы рейстерибиз келе баштаганда, биз кол менен тепловизор, ушу тепловизор менен самолеттун ичине чыгып текшерип атканбыз да. Азыркы мезгилде бизде аэропорттун жетекчилиги тарабынан стационарный компьютер коюп берген. Ушул жерден келген адамдын температурасы кирип келатканда эле ар бириники көрүнүп турат. Бизге бир аз жеңилдик болду ушул нерсе. Бизге иштеп аткандаргачы. Себеби ооба. Ар бир кишинин ушул жерден өтүп атканда температурасы көрүнүп турат. Ош аэропортунда бардык санитардык талаптар аткарылып жатат, шарттар бардыгы түзүлгөн. Аэробекеттин ичине болсо маска менен киргизип атат, бардык жүргүнчүлөрдү маскасыз киргизбейт. Андан ар бир жерде болсо аэропорттун ичинде санитайзерлер коюлган. Андан кийин биз дагы бар бир жүргүнчүлөрдөн суранат элек, маскаңарды чечпегиле, маскалар менен жүргүлө. Өлкө аймагына келген чет элдик жарандар үчүн жаңы алгоритм унаа менен келгендерге да тиешелүү. Чек араны автоунаа өткөрүү пункттары аркылуу өткөн чет элдик жарандар акыркы 72 саатта аныктоо үчүн жүргүзүлгөн ПЦР тесттин терс жыйынтыгын тапшырышы керек. Ал эми чет элдик аскер кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу Сок, Шахимардан, Таш-Төбө жана Чоң Кара анклавтарына транзит менен өтүүдө ПЦРдин анализдери талап кылынбайт. Мындай талап өлкө аймагында жашаган эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерине, дипломатиялык кызматкерлерге дагы көрсөтүлбөйт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.